Жашоодо кандай гана кыйынчылык болбосун, аны жеңе билген, баалай билген инсан Борис Кубаевдин өмүр жолу бир жол сыяктуу. Анткени төрөлгөндөн баштап эле энеси менен чогуу адыр жолго түшүп, көп кыйынчылыкты көрүп, ийгиликтерге дагы жеткен. Ал эми Борис Хамитовичтин энеси ага ар дайым жол көрсөтүп, кеңешчиси дагы болгон. Болду балачы, жуундуруп алганма, кайгыны койда жукла, беляуңа салганма. Экономика илимдеринин доктору Борис Кубаев 1944 жылы Россиянын Ставрополь крайынын Үч Кулан айылында жарык дүйнөгө келген. Анын үй бүлөсү Түндүк Кавказдан, депортациядан улам Казакстанга, андан соң Бишкекке жайгашкан. Окуп жүргөн кезинде Борис Хамитович 7 километр узактыктагы жолду басып өтүп, мектепти ийгиликтүү бүтүргөн. Ал эми 1967 жылы Кыргыз мамлекеттик университетин чет тилдер факультетин бүтүрүп, окутуучу, андан кийин декан, проректор кызматына чейин жетет. 8 жыл чет тилдер кафедрасында иштеп жүргөндөн кийин ал экономика факультетине тапшырат. Бул жактан алгачкы экономика боюнча англис тилинде жазылган 20-чы кылымдагы Кыргызстандын экономикасы китебин чыгарат. Кафедрада калып бир топ жыл иштегенмин. Бирок бул изилдөө жагынан экономика жаңы өзгөрүлүп, жаңы бийлик келип, жаңы экономика келип, управление экономика жаңы келип, ошол жакка абдан кызыктым. Ошон үчүн мен ошол жакка барып, бир вузду бүтүп, сразу экинчи курска отургонмун. Анан экономический факультетти бүттүм с отличием. Анан кандидатский, анан докторский кетти. Ошол бойдон мен экономика, предпринимательство деген менен 12 китеп чыгардым экономика боюнча. Кыргызстандын экономикасы. Мына бирөөнү көрсөтүп коеюн. Экономика. Частно-предпринимательская экономиканы кандай иштетиш керек? Эмне органдар болуш керек? Мамлекетти ролу кандай болот частно-предпринимательская экономикада? Мамлекет мындай карап турбай, мамлекет дирижер болуш керек. Мындай кылыш керек, мындай кылыш деп. Мен биринчи кызыкканда сразу экономика боюнча как раз ушундай период болуп калды. Советский Союз ар бери кыймылдап уже жарабай калгандай болуп, а жаңы экономика бутуна тура элек. Ошол абдан кызыктырды да. Ошондо мен кандидатскийди жазып, 2 жыл бою, 3 жыл эсимден чыгып кетти. Коргодум Алматыда, казактарда. Казактардан коркпай, казак болгон жер азап деп коркпай. Поэтому наукага кызыгып кирбесең, лучше кирбей коюш керек. Бул художественный китеп эмес. Аны окуп, аны жыргап отурган. Муну менен иштеп турушуң керек. Мен иштегениме уже мен 12 мамлекетте лекциялар окуп келдим. Биягында, Европа жагында, Америка жагында. Ошондо да көп нерсени көрдүм, уктум. Бүгүнкү күнү экономика боюнча агай чыгарган 15тен ашуун китеп менен студенттер билим алып келет. Анын китептери бир канча жогорку окуу жайлардын китеп текчелеринде орун алган. Китептин бардыгында экономика тармагына абдан керектүү маалыматтар камтылат. Борис Хамитовичтин китептерин окуганды жакшы көрөм. Мындан сырткары аны мен ИСТОнун мыкты лектору катары тааныйм. Ал бизге ар дайым китеп бетин ачып окуп тургула деп ар дайым айтып турат. На несколько лет он бы много еще чего бы сделал. Ошону баарын балдарга түшүндүрүп жеткизсең, андан алар жакшы адис болуп чыгат. Кийин мемеге промышленностька же башка эмелерге барып иштесе кыйналбайт эч. Бул бир жагы, экинчи жагы студенттерге эмени мындай баарын билимди баарын берип кое албайсың. Убактың жетпейт. 300 жыл жашасаң жетет эле, ансыз жетпейт. Поэтому ачкычын, ключ
ачкычын бериш керек. Бул проблема мамындай чечилет деп көрсөтүп, ана студенттерге мүмкүнчүлүк бериш керек, өздөрү сүйлөсүн. Өздөрү кандай түшүнөт, производительность труда кандай түшүнөт, там башкача соотношение различных отраслей дейт. Бул кызыктырып сөйлөшсек. Мен орусча студенттер жөнүндө мындай деп айтам. Студент не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь. Анда мындай адистер болот. Белгилей кетсек, Борис Кубаев 1996 жылы кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институтунун директору болуп дайындалган. Ошол кезде Кубаев бир топ алгылыктуу иштерди жасаган. Ал эми 2009 жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басары кызматына дайындалган. Великий человек, потому что он создатель, то есть реформатор. Про него есть легенды. Борис Кубаевти улуу адам десем болот. Анткени ал реформатор, бир нерсени жаратуучу. Там, то есть это везде. Борис Кубаев жемиштүү өмүрүндө бир нече муунду тарбиялап, билим берип өстүргөн. Илим жана билимдин өнүгүшүнө салымы чоң. Бүгүнкү күнү жасаган эмгектери бааланып олтурат. Уже биздин опытыбыз бар. Например, 90 минут бир пара болса, аны 45 минутту студенческий эмеге кетет. Суроо жооп. Антпесек біз эч качан билимди барын жыйнап студентке берип, ал андан алса өзү бир 30%-ын алат, а калганы күчү жетпейт, башы жетпейт, калганы жетпейт дегендей. Поэтому ал жакка көңүлдү абдан бурабыз. Бул экономикада, жеке экономикада эмес, любой сабактан студентти иштетип туруш керек сабакта. Сабак лекция болобу, ал катышыш керек. Суроо берип, жооп алып, аны дискуссия кылып, анда ал бирдемеге үйрөнөт, кийин адес болгондо кыйналбай, спокойно иштей берет. Ооба, ар бир ийгиликтин үстүндө талыкпас эмгек жатат. Борис Кубаев дагы эмгек көп нерсеге жеткирет деп айтып келет. Мына ошол эмгек кылсаң баарына жетишесиң деген сөзүн анын саналыштары студенттери ар дайым угуп келишет. Мындан сырткары Кубаев бир эле студенттерге билим бербестен аларга дем күч берип алдыга умтулууну үйрөтөт. Мен вообще бу жаткан деген сөздү жакшы көрбөйм. Адам, мен даже китепте жазып турмун. Адам иш үчүн жаратылган. Кыймылдап туруш керек. Издеп туруш керек. А тем более мына биякта мени коллегаларым отурат, профессорлар, докторлар. Эч ким доктор эмес, кандидат наукта боло албайт. Эгер өзү чукуп, казып, табып, түшүнүп, аны айландырып, китепке салып, көчүрүп и так далее. Активдүү иштесе, андан адеста болот, мугалим да болот. Анын дагы бир салымынын бири бул билим берүүдөгү заманбап маалыматтык технологиялар институтунун түптөлүшүнө салым кошкон. Бүгүнкү күнү бул институт көптөгөн ийгиликтерге жетип, профессионал адистерди чыгарып келет. Адамгерчилик деген жогору бизде абдан. Поэтому кыргыздар туура айтат. Өлөм деп коркпайм, карыйм деп корком дейт. Мен дагы өлөм деп коркпайм, карыйм деп коркам, карысам колумдан эчтеке келбей, мен башкаларга бере албай калыпмын деп. Шундан чочуйм да. Поэтому наукада андай колдобаса бири-бирин сложно бири-бирин түшүнүргө. Но чындыгын айтканда, мына ИСИТОгого быйыл 23 жыл болду. Биз жаңы баштаганда кичинекей бир эски там бар болчу, бир этаж там. Азыр 4 корпусубуз. Азыр студенттерди саны 4000 жетти. Мугалимдердин саны 300ден ашыды. Бул баары жакшы өздөрүн билип, өздөрүн целиком берип иштеген адамдар көпчүлүгү. Ну, мен ошибка болбойт, ажашпайм. Айтсам 70% отлично иштейт. Ну, анын арасында бар анча-мунчасы аларды да. Поэтому институтта өстү, институтта иштегендер да өстү, дагы да өсүп атат, дагы да расширять этип атабыз. Так что адам болгон жерде иш мындай кайнап туруш керек.
Борис Хамидович всегда говорит, у студентов должен быть. Борис Хамидович ар дайым студенттерге билим жана тарбия болуш керек деп айтып келет. Бирок эң биринчи тарбия болушу керек дейт. Адептүү адамда адеп жок болсо ал билим ала албайт дейт. Андыктан биздин университеттин кире беришинде тарбия жана илим деген сөз илинип турат. Биздин каарман 5 тилде эркин сүйлөйт. Ал кыргыз тилин, орус, англис, немец жана карача эне тилин билет. Тилдерди үйрөнгөнү дагы илиминин түптөлүшүнө жакшы жардам берген. Анткени ал лекцияларын чет тилинде дагы өтүп турат. Кезинде кесиптештери Кубаевке котормо боюнча дагы жардам сурап келип турушкан. Ал чет мамлекетке чыгып көптөгөн илимий конференцияларга катышып, окумуштуулар менен пикир алмашып турат. Ал мындай кызык ситуация болгон. Мен чет тилге тапшырам десем, кошунабыз бир орус аял бар болчу. Ошол келип эне айтыптыр, эч уруксат бербеңиз балагызга. Бу өзү мындай внешности, бети арабтарга окшош. Муну бир арабский мамлекетке шпион кылып жиберет, анан балагызды жоголтосуз. Баласы бир болсо, өзү бир болсо, экөөбүз, башка эч ким жок. Анан мага чуркап, түн арасында келип мен ойготпадыбы? Ойготуп эч жакка барбайсың никакой. Бир англис тил дегенди кереги жок, аны кереги жок деп. Мен ага жок деп айта алган жокмун. Макул, эне макул деп. Акырын өзүм барып сабактарга катышып, даже мындай четке отурсам да кесек анча-мунча угуп неметип, анан жыл кете, анан кырсык болуп энем жоголуп калды. Анда мага токтоткандай эч ким жок. Өзүмө кызыкчылыгым неметип кеттим. Мен улутум Карачай болгон менен бат эле бир айдын ичинде улутум англичанин болуп калдым. Өзүм тренироваться этип саламдашсам да англисче, сурасам да бирдеме англисче, китепти ачып, китепти оозеки окубасаң, көз менен окуган менен эчтеке толком түшүнө албайсың. Түшүнсең да 30%-ын аласың, 70% кетет. Аны ант этип айтам. А вот айландырып өзүңө окусаң, окуп атканда мындай ооз менен окуп атканда 3 процесс болот. Биринчиси орусча айтат зрительный процесс, көздөр көрөт, тамгаларды көрөт. Экинчиси слуховой процесс, кулагым угуп турат, кулактарым. Үчүнчүсү чувствительный, биягың, мээң да иштеп турат. 3 немеден өткөндө мен 9 класска чейин, 10 класска чейин орус тилди эч эме талбай жүргөмүн мектепте окуганда. Анна Васильевна Киреева деген бір орыс аял, соғыштан келген аял, бір күні чақырып, мага мұғалімдерді кабинетіне чақырып, бір кітепті берді ма мұндаймын деп. Мамыны алып барып, үйде барын жазып шығасын, көшіріп шығасын просто. Просто переписать деп. Мен мамындай байланған 3 стопка деймін, тетрадтардан үчөөүн алып келдик, байкем, тууган байкем менен чогуу алып келип бердим. Ошол күндөн бери мен орус тилде проблемам жок. Наоборот, орустар келип менден сурат. Мисалы, сослагательное наклонение, как это, туда-сюда деп. Ана мен тие аялга бир күнү акырын жанына барып, Анна Васильевна, скажите, пожалуйста, а как вам удалось вот это, что вот такая методика, она поможет выучить дегенде? Сынок, и ошону айтты. Эки көз, эки кулак, башың бары работает. Сен өмүр бою орус тилден барына, как она выразилась, мат поставишь. Поэтому ошентип акырын биякка кетип калдым. Көп кырдуу талант ээси Борис Хамитович жашоого керектүү фразеологияны чыгарып, мындан сырткары эргүү келгенде чиймелеп ырда жазып калат. Илим заман талабына ылайык өзгөрүүгө душар болот.
жыл сайын жаңы методдор, изилдөөлөр чыгып турат. Борис Кубаев дагы жаңы чыгып турган нерселерди изилдеп, интернет барактарынан таанышып, китептерди окуп, өзүн ар дайым өнүктүрүп турат. Анткени илим бир жерде турбайт. Анын үстүндө каарманыбыз менеджер катары дагы идея издеп, кесиптештерине сунуш кылып турат. Менен коллективде жакшы адистер болгону менен институт өсүп баштады. Сразу жыл сайын өсүп баштады. Жыл сайын эмес, семестр сайын өсүп баштады. Тынбай күрөшүп иштеп. Ал кийин бутуна турганда жанынан ары кетти самостоятельно. Но бүгүн да мен правительствого барып доклад бердим. Институтту Кудай буйрса биз даяр болсак киребиз сунуш менен институтту өзгөртүп, институт эмес, Международный университет по подготовке прогрессивных кадров. В том числе мен премьер-министрди президентти көзүнчө айттым. Сиз рухсат берсеңиз, биз бир факультет дейбиз, отделение дейбиз, же может быть университетте ичинде институт ачабыз по подготовке кандидатов и докторов наук. Это аран бутуна турган институт уже Международный университетте претендовать этип атабыз. Поэтому Кудайды унутпаш керек. Кудай айтыптыр, сен аракет кылсаң, мен берекет кылам деп. Отуруп оозуңду ачып турбай иштей бериш керек. Инициативаларды бериш керек, коркпаш керек. Жалкоо болбош керек. Аны балдарга да түшүндүрүш керек. Эң биринчи баштагандан. Мен балдарга бир суроо берем. Сиз эмнеге келдиңиз? Бирдемеге үйрөнүп билим алыргабы, же диплом алыргабы келдиңиз? Дипломду унуткула. Вот кандай эмне билим алдым, эмнеге үйрөндүм, эмнени билем, канча тилди билем. Даже динге чейин кез-кезде сурап коебуз. Ана мусулман дининен эмне билесиз ал жөнүндө деп. Билип эме молдо болбойт, но билип калганы ал ашык болбойт. Бети болот зато. А бул болбаса калганы баары чепуга. Экономика илимдеринин доктору Борис Кубаев 29 монография, 100ге жакын илимий макалалардын ээси. Белгилей өтсөк, 1998 жылы Борис Кубаевдин ысымы бүткүл дүйнөлүк энциклопедиянын эң атактуу лидерлер бөлүмүнө киргизилген. Ал эми ошол эле жылы Америка Кошмо Штатында жылдын адамы деп табылган.